5-март. Кубанычыңызды Исадан издеңиз. Бардык иштерин элдин көзүнө көрүнүү үчүн жасашат. Ошондой эле тойлордо төрдө отурууну, синагогаларда, алдыңкы орундарда отурууну, эл чогулган жайларда алик алууну жана адамдардын аларга «Устат, устат» деп кайрылып турганын жакшы көрүшөт. Матай 23-бөлүм 5-7 чейинки аяттар. Өзүн өзү сыйлоо, өзүн өзү жактырууну талап кылат. Эгерде биз өз алдынча болуудан, башкаларга муктаж болбоодон рахат алсак, башкалар биздин өз алдынчалыгыбызды көрүп, кол чаап мактамайынча канааттанууну сезбейбиз. Мына ошондуктан Иса Матай 23-бөлүм 5-аяттагы мыйзам окутуучулар менен фарисейлерди, алар өздөрүнүн бардык иштерин башкаларга көрүнүү үчүн жасашат деп сүрөттөгөн. Бул тагдырдын тамашасы сыяктуу. Өз алдынча болгон, башкаларга муктаж болбогон адам текебер болуп, өзүн башкалардын көңүл буруусуна муктаж сезбеши керек эмеспи? Өз алдынчалык деген мына ушуну билдирет да. Бирок бул өз алдынчалык деп аталган нерседе кандайдыр бир боштук бардай көрүнөт. Адам эч качан өзүн канааттандыруу же өзүнө таянуу үчүн жаратылган эмес. Адам эч качан өз алдынча боло албайт. Биз Кудай эмеспиз. Биз Кудайдын бейнеси боюнча жаратылганбыз. Ал эми бизди Кудайга окшош кылган нерсе бул биздин өз алдынчалыгыбыз эмес. Биз көлөкө жана жаңырыкпыз. Ошондуктан өзүнүн каражаттарынан канааттануу алганга аракет кылган жан дүйнөбүздө ар дайым боштук болот. Башкалардын мактоосуна мындай курулай умтулуу текебердиктин натыйжасыздыгын жана Кудайдын туруктуу ырайымына болгон ишенимдин жоктугун билдирет. Иса адамдардын даңктоосуна умтулуунун коркунучтуу кесепеттерин көргөн. Ал бул жөнүндө Жакан 5-бөлүм 44-аятта мындай дейт: Жалгыз Кудайдын даңктоосун күтпөстөн, бири-бириңерден даңктоо кабыл алып жатсаңар, кантип ишене аласыңар? Жооп: ишене албайбыз. Башка адамдардан даңк издөө ишенимди жокко чыгарат. Эмнеге? Анткени ишеним назарын өзүнө эмес, Кудайга бурат. Ишеним бул Кудай Исада өзүн бизге кандай ачып берсе, ошого канааттануу. Ал эми, эгерде сиз өзүңүзгө канааттануу үчүн башкалардын мактоосун алууга аракеттенсеңиз, анда Исадан баш тарткан болосуз. Иса мындай эмес. Ал атасынын даңкы үчүн жашайт жана бизди да ошого үндөйт. Ал эми канааттануунун булагы катары өзүңүздөн баш тартып, тоо кылсаңыз, Кудай Исада өзүн кандай ачып берген болсо, ошонун баарынан рахат алуу үчүн Исага келсеңиз, ишенсеңиз, анда боштуктун суусосу жоголуп, анын ордуна Иса түбөл көмүргө агып баруучу булак деп атаган толуктук келет. Жакан 4-бөлүм 14-аят.